Амансыздарбы, ардактуу калайык журт, баарыңыздардын көңүлүңүздөргө тынчтык каалайм деп, Семетей баянын токтогон жерден улантайын. Бүгүн 41-чи көрсөтүү, эмесе кулак салыңыздар. Ошентип баягы Алатоону, Кыргызды тетигил таласты камап келген, Кытайдын жерге батпаган колун жеңип, мизин кайтарып, Коңурбайдын өзүн өлтүрүп Семетей атасынын өчүн алып, көкшүнү сууп, мына минтип туруп калды дейт. Эми Коңурбай өлгөн соң, бул Кытайдын аскери кыйсыпыр түшүп качып кеткен соң, кыйрыбыз эми тынч болор деп, бүткүл Кыргыз тынчтыкта жашап калды дейт. Бирок көп кузабай тетигил Сарыарканы жердеген, салышып адам жеңбеген, беттешкенин кыйраткан жалгыз жолборс мен деген Көкчөнүн уулу Үмөтөй деген Семетейге катылып калды. Катылганынын себеби менин атам Көкчө Манас менен кошулуп капкайдагы Кытайга барып, ошо жакта сөөгү калып, мына минтип келди эле. Эми Семетей өзүнүн атасынын кунун кууп, мени кеп кеңешке чакырып койбой, кече Коңурбай Кыргызды каптап келсе өзү жалгыз жеңип, мени менен бир сүйлөшүп койбой, мага кабарга чыгып койбостон деп, мына мындай опурулуп жапырылып, үйүндө отуруп, муну ушинтип олугуп калды дейт. Бул Семетейдин кылганы Кудайга жагар иш эмес десе, жанындагы кошоматчылар ооба, туура айтасыз деп, аны кубатташып, кайра шыкакташып, болбосо Көкчөнүн уулу Үмөтөй менен Семетей экөө бөлөк экен. Анткени Көкчөнүн аялы Агеркеч Канкейдин бир тууган сиңдиси болгон экен туугандар. Мына ошол ой бөлөң болот, экөөңдүн ынтымагың жакшы болсун, андан көрө экөөң бирик дегенге карабастан, жанындагы шыкакчыларына дагы алдырып дейт, өзүнчө улам обдулуп калды дейт. Мага боюн теңешпей дейт бул Семетей. Намысты жеке кубалап, Манастын ушул жетими бу кайдан чыккан сугалак деп өзү олжонун баарысына ээ болуп, мына минтип куналып, мен барамын дагы Семетейди чабамын. Азыр кече Коңурбайдын чапкынынан кийин бул Кыргыздын дагы бир топ эри өлдү. Мына минтип кар жалып турганда үстүнөн чыгайын дагы, конду доолайын. Бере турган болсо жерге батпаган мал алайын, бербей турган болсо Кыргыздын үстүнөн басайын деп мына минтип турду дейт. Белимди бирге бугуспай дейт, Коңурду жалгыз талкалап, олжо буйлжа бербестен жатып алды чалкалап деп, мына минтип олугуп, мына минтип жээлигип калды. Аны уккан Агеркеч баягы баласына барып, Үмөтөйгө мына мындай деп айтып жатат туугандар. Ошондо ой балам деп кеп айтат, тууганың сенин Семетей, тыңшагын элим деп айтат. Кадырманын Канкей, өзүм менен бир тууган, Семетей менен Үмөтөй экөөнөн чыккан бир тууган. Семетей менен Үмөтөй бири-бириңе тең тууган. Карын бөлөң Семетей, жеңилгенди билбеген, жээлигип келип таласка Семетейдин колунан жемирилген миң деген. Айкөлдүн уулу Чынактан кармашкан аман келеби балам? Кагылайын кулунум, кунда олап барсаң өлөрсүң, кордукту мыктап көрөсүң. Мына сөздү Агеркеч айтып атат туугандар. Анан сөздү дагы минтип улайт. Семетей оңой шер эмес балам, кыл чайбай сайып кеткидей, Кыргызың оңой эл эмес. Өлгөн сайын өрчүгөн, түгөнгөн сайын түтөгөн, эрдиги бөтөн келген журт балам, каңгайга кайрат берген журт дейт. Бул Кыргыз деген сен барып эле жеңип келе турган эл эмес. Бул өлгөн сайын өрчүгөн, түгөнгөн сайын түтөгөн, керек болсо тетигил Кытайга кайрат берип турган мына мындай эл болот балам деп айтып атат. Каңгайга кайрат берген журт деген сөз ошол. Кармашканын койбогон, караңгыда калт этпес кабаламдай жойлогон. Мына мындай эл болот дейт. Элдешсең жолу даңгыр жол дейт. Эгер элдеш болсаң, бул элдин жолу ачык дейт. Эрегишсең жеңилбес, ак ыйыктай алгыр журт булар дейт. Эгерде элдешип калсаң, бунун элдин жол ачык мына мындай журт болот. Эгер эрегишип кала турган болсоң, жеңилбей турган ак ыйыктай алгыр журт деген бул касиеттүү мына мындай алгыр журт болот деген сөздү айтып атат.
жамандашсаң өлөсүң, жадалың салса Семетей, көрбөгөндү көрөсүң. Андан көрө Үмөтөй 60 кызыл нарайда, ал жеткендей малайда, уялашың бөлөм деп, бөлөмдү быйыл көрөм деп, элден тандап эл чалып, жакшылашсаң Семетей, уялашып келди деп, урмат тоочу шер ошол деп мына мындай сөздү айтса, баягы Үмөтөй болбостон, апасынын сөзүнө көнбөстөн абдан баягы көкпеттиги бар. Эми бу да баатырдын баласы туугандар. Андан апасын укпай мына мындай кепти айтып атат. Ар кимден анык кеп уктум, кеп укканда уктум. Атанын кунун куубаган Үмөтөй арсыз деп уктум. Бул айтканымдан кайтуу жок, айланып кийин тартуу жок, салмагы жок эмедей, жел сөзгө ээлчип калкуу жок. Шыбагамды жетимден ирдигим менен аламын, салгылашып күчтөшүп шердигим менен аламын. Таңыркатып таласты, тайын койбой чабамын деп, анан 2 сан кол баштап алып, ок дарысынын баарын белендеп камдап алып туруп, анан таласка келип, тиги Сары Өзөн жактан келет. Өткөндөгү эле Коңурбай тискен жерге бул колун тизип алып, анан алдыга өзү чыкты дейт. Эми бул жактан кыргыз тараптан кайра эле баягы Гүлчора көк темир кийинген, жоо дегенде сүйүнгөн дейт. Кыргыздын эми аскерлери кече эле Коңурбай менен беттешип, анын мизин кайтарып, согушка маш болуп, даярдыгы шайма-шай болуп мына ушинтип турган кези. Ошол тетигил жакта капкара болуп тизилген колдун алдынан Гүлчора тосуп чыкты дейт дагы. Жолоочу болсо коноктоп, жолуна өзүм салам деп, докчу болсо доолашып, ол жогулуп алам деп. Кармаша турган жоо болсо, кармашты мыктап салам деп, жоо жарагын шайланып, бозум куштай айланып, көзүнөн учкун чачырап, оозунда тиши качырап, жойлогон жолборс сөңдөнүп, Үмөтөйдүн колуна жетип келип кеп салды, кеп салганда деп салды дейт. Ошол жанагы колдун астына келип, эми көк темир кийинген, өзү дагы албеттүү, аты дагы жарашкан, мына мындай Гүлчора баягы каптаган калың колдун астына чыгып, ат ойноктотуп, анан кыйкырып сурап турат. Эй дейт, душмансыңбы, элсиңби? Кабыланды кайсаган кара кулак шерсиңби? 3 кошойдун бөксөсүн санап турган сен кимсиң деп, аты менен ар өтүп ойдолотуп, бир өтүп ойдолотуп элестетиң семи. Атында да чарайна баягы темир менен, атына дагы чопкут зоот кийгизген, өзү да көк темир кийген, мына мындай баатыр тетиглердин алдынан тосуп чыгат. Артта болсо колу тизилүү, булардын болсо астыда бет маңдайда жер жайнаган колу турат. Мына ошол колдун астына өзү жалгыз тартынбастан барып, мына мындай кепти айтып атат. Ачарстандай кайшып, эми тишти салам деп карап турган сен кимсиң дегенде, Үмөтөй сөзгө келбейт дейт да. Үйрүлүп жообун бербеди, арпасын чийки оргонсуп, атасы көкчал көкчөнү манас кармап сойгонсуп, карданып күүлөнүп, мына мындай сөздү айтып турат дейт. Бек десең бектин уулумун деп абдан мыкчыды дейт. Бекзаданын биримин, кайнардын кара көзүмүн, кармашам десе сүйүнгөн кан Үмөтөй өзүмүн. Үмөтөй эмес көкчөнүн карарган кара көзүмүн деп карданып, кабагына кар жаап, мына мынтип сүйлөп турду дейт. Урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай, ат арытып жел чалып, тон тоздуруп эл чалып, келатамын сурасаң, тозоттоба сөзүмдү, эр көкчөнү жеп салып, жалтаңдатпа сөзүңдү. Жаның чыккан жуукур кул, сурай келдиң өзүмдү. Айталаада беттешип, уктум мындай сөзүңдү, уйпалаган кутургур, бүгүн көрдүк көзүңдү. Алдыма келип тил менен алдап чүкөң өкчөбө, ар кандай кылып өч алам, Айдаркан уулу көкчөбө. Мына мындай сөздү айт. Баарыңарды талкалаймын, чабамын, атамдын кунун аламын деп мына мен деп туруп калды. Эми Семетейге жетип, Семетейге Гүлчора болгон иштин баягы аркы жак берки жагын айтса, Семетей айтты дейт. Эгер алдынан чыгып тууган деп эстип келсең, бөлөм деп менин астыма келе берсин. Эгер жакшылык менен келсе, жакшынакай сүйлөп алып кел бери. Конок кылалы, меймандайлы деп мына мынтип турат дейт. Жок, эгер сөзгө келбесе, анда бир эсебин таап кел.
деп Семетей дагы катуу буйрук берип салды дейт. Муну Бакай, Сарыкан, Каныкей жана башкалар угуп келе. Анан Гүлчоро астына барып, баягы Үмөтөйгө кайра кайрылды дейт. Коюңуз эми, биз деген тууганбыз, биз деген андай мындай деген сөздү айтса көгөрүп болбойт. Эми баатырдын баласы. Бу да айткан сөзүнөн койбойт. Көгөргөн неме бу дагы. Ошентип анан Гүлчоро менен тетигил Үмөтөй экөө жекеге чыга турган болуп калды. Ошондо Гүлчоро айтты: "Сен келип мени урасың найза менен, мен туруп берем. Эгер алып кетсең, мени жыга койсоң, анда сен жеңдиң. Жок, жыга албай турган болсоң туруп бересиң. Мен урамын найза менен, эгер мен алып кетсем, анда мен жеңдим" деп экөө анан жекеге жек. Ушундай дагы илгери баягы жекеме жеке чыгуунун наркы салты болгон экен туугандар. Кээ бир жекеге чыкканда экөө келип баягы эр сайыш болот. Ал эми бул жекеде бирөө туруп берет экен, кийинкиси келип туруп найза менен уруп өтөт экен. Муну ушундай жөрөлгө менен экөө жекеге чыгып калышты. Биринчи Гүлчоро туруп берди дейт. Үмөтөй атын чап келип найза менен Гүлчорону бир койгондо калканын жамына берди эле дейт. Зың эткен бойдон калканга тийип, найзасы быркырап сынып, Гүлчоро анын найзасын тоготуп да койгон жок дейт. Эми кезек Үмөтөйдө. Гүлчоро найза менен келип бир урганда баягы атынан көмөлөнүп кетти дейт. Найза тепчип өтүп кетти. Башын шарт кесип алып, канжыгага такты дагы бурулуп кете берди дейт. Муну ушинтип Гүлчоро Семетейге бөлөсү тетигил Үмөтөйдүн башын алып барды. Баягы Үмөтөйдүн келгенин Бакай, Сарыкан, Каныкей, Жамгырчы жана башка аксакал, көк сакалдар кийин угуп, тетигил Гүлчоро Үмөтөйдү бирдеме кылып койбосун баралы деп кеч келип калышты. Кыргыздын аксакалдары кейип эле жатып калды. Бакай: "Эй, чекиш болгон экен, балалык кылган экенсиңер" деп мына минтип туруп калды дейт. Эми экелдин ортосуна жарака түшүп калбаса деп анан кийин Семетейге келишип, кейип кептишип, Каныкей кейип чыкты. Ошентип баягы Үмөтөйдүн кудун бермек болуп, далай мал берип, далай күлүк тартуулап, ар бир жигитинин баягындай мыктылары бар да, мына ошол мыктыларынын колуна куш кондуруп дейт. Илгери кыргыз жакын көргөн, бир тууганындай жакын көргөн элге элчи келсе, же болбосо белек кылса, колуна куш кондуруп алдына күлүк ат тартуулачу экен. Мына ошол жөрөлгөнү ушул Үмөтөйдүн мыктыларына көрсөттү дейт. Алдына жерге батпаган мал айдап, баягы Үмөтөйдүн куну деп аксакалдардан кош берип, анан казакка тетигил ак эркештин алдына жөнөтмөк болушту. Ошентип баягы эл чыга бергенде арттан негедир Канчоро жайдаңдап Семетей агасына келип: "Семетей ага, эми ушул канча деген мал бердиң, канча деген жан бердиң, анан Үмөтөйдүн куну деп ушул нар бурулуңду эле тартуулап берип койсоң не болбойт" деп мындай сөз айтып калды. Семетей бул элдин көзүнчө бакылдап айткан сөздөн аттап кете албай: "Мейли, Үмөтөйдүн куну үчүн нар бурулумду бердим" деп минген атын баягы сан жылкынын алдына кошуп баштатып, казакка Үмөтөйдүн кунуна тартууга берип жиберип, өзү аты жок. Мына ушинтип атынан айрылып, Үмөтөйдүн кунун төлөп отуруп калды. Канчоро ичинде бир билгени бардай, улам жайдаңдап сүйлөп, өзүнчө кытыр бирдемелерди уюштура коюп, мына ушинтип жүрүп калды дейт. Көрсө Канчоронун Семетейге илгертен сактап келген кейги бар экен, таарынычы бар экен. Бул Гүлчорону менден жакшыраак көрөт. Мунун атын баян нар бурулду Гүлчоро минет. Мунун ак улпогун Гүлчоро кийет. Мага эч бир ишенич артпайт, бул мени жакшы көрбөйт деп муну ушинтип түтөп таарынып жүргөн экен бечара. Аны Семетейдин улуу катыны баягы Чачкей ар жолго салып,
Em çaçkey kıskanat tetigil ay çüröktön kızganıp Semetey meni tiktebeyt, meni karabayt, uşul ay çüröktün janынан çıkpayt dep mına mınday içinde güdügü var nemeken. Ököy anan uyuşup alışıp Semeteyge jamandyk oylop жүрген eken görse. Al emi Kançoro mına uşul жерден çıga kalıp nar buğrulun tetigil Ümitöy'dün kununa koştu igende beker emes eken. Görse Kançoro ayla amal oylop жүрüp tetigi Jedигердин ilgeri Çın koca Toltoydu Semetey öldürgön bilesizdir. Oşondo Toltoydun sur koyon degen atı kolgo düşüp anı Semetey Gülçoro'ga erip koygan bolчу. Oşondon baştap Kançoro tarınıp içinde güptüsü жүрgön nemeken. Oşol Çın koca Toltoydun Çın kocaga Semeteyдин туғаны. Толтой болса Jedигер урусунан болгон экен. Ал жакта Багыш деген да уруу бар экен. Мына ошол эки уруунун мыктысы Толтой болгон экен. Мына ошол Толтойдон кийинки Jedигерди билген Кыяс деген баатыр бар экен. Мына ошол Кыяс менен дос болуп, мен Семетейдин көзүн кашайтайын. Сен болсо тетигил Чын кожо Толтойдун кунунку Семетейдин көзүн өкөлүп тазалайлы деп. Муну ушундай экөө дос болуп, муну ушундай сөз болуп, муну ушундай шерт кылып койгон экен туугандар. Аны Семетей менен Гүлчоро аны дей бир жан билбейт. Баягы Канчорону айланайын иним деп жакын көрүп муну ушинтип колтук ачып жүрөт. Канчоро болсо көрсө, таарыныштын айынан ушинтип начар ишке барып, ушинтип Кыяс менен бузук сөздү сүйлөшүп, Семетейдин көзүн тазаламакка камынып калган экен. Келип эле жайдаңдап, ай, быйыл эм ким келмегиле, мына элдин баарынын мизи кайтты, кыйырыбыз тынч, эми мына суу самыр көздөй мен чабыттап көрдүм, эми бир укмуш жазында суу самырга жайлоого чыгалы деп анан кийин ал абел суу самыр ашырып, таластын элдин баарын көчүрүп, ошо жакка жайлоого айдап, таласта эл аз калып, сейрек калып, ал бүткөн соң анан кийин Бакаяба, тетик Сарыкан, жана башкалардын алдынан өтүп жайдаңдап Гүлчорого келип, Семетейге келип, мен эми эки жакты карайын, кайгуул кылайын. Тетигил жакта кол жок бекен, негедир тынч заман болуп калды. Мына мындай тынчтыкта бир беле бир шойкон болчу эле деп мына минтип сурап, эки жакка чыгайын дагы кайгуул жасап, жер кыдырып, эл кыдырып келейин. Алда сур коёнду мага бер чайнанайын Гүлчоро деп. Гүлчородон сурап алып, Бакай мунун акылын эми Бакай деле ойлобойт да, Канчоро ушинтип кантип эле арамдыкка барсын деп. Канчорону ошентип булар мактап, айнанайын деп ыраазы болушуп анан кийин сапарга аттантып, бул анан тетигил жакка чыгып, бул жакка чыгып жол чалып көрсө, баягы Кыяс менен күз маалында жолугабыз кол баштап, күз маалында келсең, Семетейге мына ошондо чогуу тийебиз. Ага чейин мен Семетейдин акыбалын курутайын деп, муну ушундай экөө шерттешип койгон экен да. Көрсө Кыястын жолун чалып, муну ушинтип барган экен. Анан Кыяс экөө жолугуп, сүйлөшүп, да 15 күндөн кийин артымдан кел. Ага чейин мен Семетейди жекелетип бир жерге алып келем деп, Манастын күнбөзүнө сыйынууга келебиз. Мына ошол жерге колуң менен келсең, анан курчап алып Семетейдин көзүн ошол жерден тазалайбыз деп макулдашып алып анан келе берген экен. Эми келип, ал жактан келип, жердин баары тынч экен, элдин баары тынч экен, баары жакшы деп, мына мынтип шадыраңдап келсе, ага ишенип, бүт элдин баары алкап, айнанайын Канчоро деп мына ушинтип турушат. Анан бир күн эле баягы Канчоро тетигил Манас атабыздын күнбөзүнө баралы. Ошол жерге Акбоз бей чалалы, арбагын бир сүйүнтүп ыраазы кылып коелу деп муну ушинтип сөз баштап калды. Аны Семетей да туура көрүп, Гүлчоро да туура көрүп, анан бир Акбоз бейинин алдырып үчөө жөнөп калды. Ошондо Каникейдин жүрөгү сезип калды дейт да. Чыгып мына мындай деп сөз айтып атат. Айланайын жалгызым, эт жүрөгүм солкулдайт, көзүм тартып болкулдайт. Мына ушул жерде Кыргыздын ар бир дүнүйө таанымы чагылдырылганда туугандар. Кыргыздын сезгичтиги, Кыргыздын алдын ала бир нерсени билгичтиги мына ушул жерде баян этилет. Ар бир энебиздин жүрөгү мына ушундай. Көңүлүм көптү санатат, алып учуп жүрөгүм, кагылайын колунум, эмне уюп баратат. Тайбурулдан айрылып, канатың сынып кайрылып, чайдоосуң алтын жез эмес балам,
uшу бүгін үйіңден бастырып шығар кез емес. Түнде жатып түш көрдім, түшімде жаман іш көрдім, қанжығадан баш көрдім дейді, қол көкөрден жаш көрдім, таласылды өрт көрдім, ол ята көл болды, мұны да көзден өт көрдім. Ал чайған мүйіз ақ еркеч айды қарап маарады дейді. Ушул мүйізі арқайған ақ еркеч айды қарап маарап тұрыпты дейді. Тұлтық мүйіз көк бұқа ту туында көрінді. Қырық емчектүү герғанчық қыдырата шимшіді, үнін баспай қыңшыды. Чынар терек жығылды, балам қарс еткен үні болды. Баштан сыймық құш кетіп, бөпелесем қомбоды дейді. Башыман сыймық құшым ұчып кетіп, пөп-пөп-пө деп құшты чақыратты. Мұны үшінтсем қайра қомбоды. Манастан қалған сырчыны құйсам içi толы болды. Бұл әмне болушы. Тіл алып ботом қойсаңчы. Андан көрі құлыным бейіңді үйге сойсаңчы. Мұны үшінтіп айтқанда Семетей бұрылып қалды дейді жақшылы. Анын артынан ай жүрек шыға қалып. Чынеле үйде тұрсаңыз жақшы болмақ деп баяғы Семетейдің біраз намысына тиіп қойды. Ошондо Канчуро бұл аял кишинин сөзүнө үйдө кала бермек белек деп мындай сөз айтканда Семетейдин намыстан мейли барса баралы деди. Ошондо Каныкей айтты: "Эй балам, мейли барсаң бар, бирок тетиги жылгада дейт, манас атаңдын төлгө ташы бар эле дейт. Бир жака сапараларда ошол ташты көтөрүп көрчү эле. Эгер ошол ташты жеңил көтөрсө, жолум болот экен деп барчу эле. Ал ташты көтөрө албай калса, эч жака чыкпай үйдө калчу эле. Балам ошол төлгөнү сен да кайталап кой" деди. Анан бая үчөө барып караса, бир таш жатат. Семетей муну мен жөн эле көтөрөм да деп алып аттан түшүп, тетигил ташты көтөрөйүн десе көтөрүлбөйт. Таш ордунан жылбайт. Түшө калып Гүлчоро: "Ай аба, кантип ушу карооң ушул ташка келбесин. Ай, будай туруп туруңузчу, мен көтөрөйүн" деп Гүлчоро алып көтөрсө көтөрүлбөйт. Бакылдап чыгып Канчоро: "Экөөң тең качып туруңуздарчы, мен чыгып көтөрөйүн" деп бул көтөрсө жеп жеңил эңип алып көтөрүп турат. Мына төлгөбүз төп келди, кеттик жүргүлө деп муну ушинтип алдыга баштап жүрүп алды. Семетей менен Гүлчоро мейлеми деп айласыз баягы Канчорону ээрчип алып, таластын суусун кечип өтүп, манастын күмбөзүнүн жанына барды. Мына ошол жерден бале басты. Эки жактын баары аскери болуп чыкты. Алдыда баягы Кыяс баатыр. Семетей эмне болуп кетти бул деп кызыктай акыбалда калды. Канчоро дагы деле сыр билдирбей жайдаңдап келип: "Ал дагы сур коёнду берчи, минип барып көрүп келейин, ким экен. Эгер душман болсо, ошол жерден сабап жанын чыгарайын. Эгер дос болсо, тосуп алып келейин" деп баягы сур коёнду минип алып, тати Кыясты көздөй кетип, Кыяс менен учурашып көрүшүп кошулуп кетти. Семетейге эми найза көтөрүп, кылыч көтөрүп, чап салмак болуп калышты. Ошондо тетигил жедигердин Кыязы Семетейдин борумун көрүп алып, мындай деп турат да: "Баатыр Кыяс болгону, Кыяз атка конгону. Кылганым кыйын шок эле. Сыягы зар күч. Булөңдөнгөн жан менен беттешкеним жок эле. Айбат артык шер экен. Ордо толгон кыргызга опол тоодой чеп экен. Шерге согуш кылганың Кудай урган кеп экен. Беттешпеймин, урушпайм, бейпайлуу найза сунушпайм, кабылам менен чабышпайм, камкоруң менен алышпайм. Чакылдашым нетейин, айтканым ушул билип ал. Канчоро курдаш тилимди ал, агасына таарынып иниси жоо болчу эмес, тууганга кара санашып баатырлык кылган оңчу эмес. Мен мындан көрүп кетейин, айнанайын. Тетиги Семетейиңдин көбөтесин көрдүм. Эгерде азыр найза көтөрүп кылыч жаңсап барып кала турган болсом, бул мага кылбаганды кылат. Карачы алдагынын көбөтесин, алдагынын борумун карачы" деп жаны чыгып кетти дейт. Кадимкидей коркуп. Ошондо Канчоро тетигил Кыясты: "Эр деген сендей болобу, жедигер болбой куруп кал. Эл деген сендей болобу" деп муну ушинтип катуу урушту дейт. Ушунча келгенден кийин тетигил Семетейдин алдында азыр мине турган аты жок, нары бурулу жок. Сур коёнум болсо мен минип жүрөм. Азыр Семетейге кол салбай турган болсоң, кайра барып Семетейге кошулуп алып туруп, барыңарды кырабыз. Сен эмес, тетигил жериңе чейин барып, элиңди тентитип таштайбыз. Мына ушуну каалап турасың. Кана алдыма түшкүнүң деп алып олуунан кийин Кыястын баатырлары бир топ Кыдырбай, Төлөбай дегендеринин баарысы кошулуп келип анан Семетейге ушул чабуул коюшту дейт. "Эй Семетей, Арча тору деген ат минген экен ошондо. Арча тору эми нар буурул эмес, чиркин. Аты чарчап, кубаты кетип, согушка жарабайт.
Мұны шынтіп. Тетігіл жақтан жанағы Қадырбай, Төлебай, Қанчоро үш найзаменен келіп Семетейді ұрып өтеді. Bir уақытта жанағы Қадырбай деген Төлебай деген батырын Гүлчоро бияқтан келіп қылычменен башын кесіп екеуін өлтірді дейді. Ал екеуі өлгөнінен ар жақтан Жедігердің бар чуылдап bir уақытта қайрадан чабыл қылып, ошондо Семетейге келіп бөрік өлөр жер ушу деп, так бөрөктүн тушу деп найза уруп кетип атышты дейді. Bir уақытта аты чарчаганда Семетей аттан түшүп, ары қарап камчысын таянып туруп алды дейді. Кайран жан ушинтип качып өлмөк белек. Эмиң өлтүрсөң өлтүр да. Ошондо артынан найза мейлеп келген тетиги Кыяс, Канчоро өт келип найза урганда bir кызык окуя болду дейт туугандар. Семетей бая темир эригенсип, көлкүлдөп ийип барып жок болуп кетти. Көргөндөр көргөн көзүнө ишене албай калды. Семетей көрсө ошондо кайып болуп кеткен экен. Гүлчоро сыздап калды. Канчорону карап кеп айтып атат. Арба курган Канчоро, сендик алым бар чоро, абакем такыр өлгөн жок, өлгөнүн адам көргөн жок. Эр сактаган эр өлбөйт, элди баккан жер өлбөйт, эсиңде болсун ит чоро, эр төрөгөн эл өлбөйт. Алдап айттың сөзүңдү, ан турсун сенин өзүңдү. Айыры жок сен доңуз, ким санайсың өзүңдү? Жарагы жок эрлерден кантип алдың өчүңдү? Мыкты болсоң жарак бер, күч менен өлтүр өзүмдү. Кадимки Гүлүс мен болсом, жарам сен өтүңдү. Карга менен кускунга чоктайын көзүңдү. Аттап кеттиң карабет аталардын арбагын. 12 өлүп жатсам да, баса албайсың Канчоро Гүлчорону салмагын. Ойлойсуң ит чоро, көздөгөнү соо койбойсуң, Манастын түрү арбагы. Муну ушинтип Кудайга жалынып берди, чыркыра берди бая Гүлчоро. Гүлчоро мына мынтип жолборстой болуп, кайра кайрылып, кайратынан жанбай келатканда, башын кыя чабам деп кылычын көтөргөн Канчоронун колун Кыяс өч алам деп келген. Кек куйм деп келген Кыяс тосуп калды. Эй, Канчоро, мына Гүлчоронун кебетесин карачы дейт да. Анан ай деп кармап калды дейт. Баарын бирдей кырбагын, уучкендей кылбагын, жоргон бузуп баатырдын арманда кылып салбагын. Эми баатырлардын жолунда жүргөн балдарбыз го, баатырлардын жолунда жүргөн адамдарбыз го. Баатырдык жолду буспаган деп айт дейт. Канчоро досум токтоп тур. Айтканымдын аңдагын. Семетейди көрдүңбү? Тирүү десең жерде жок, өлдү десең көрдө жок. Оп жүргөн укмушта бул өңдөнгөн пенде жок. Өлгөн сайын өрчүгөн. Өзөрү Манас тукуму, түгөнгөн сайын түтөгөн. Түгөт Манас тукуму. Кагалайын Канчоро, ойлойсуңбу ушуну? Кызыл өңү сур болду. Өлгөн сөөгүн көрсөтпөй таң каларлык сыр болду. Түшүнсөңчү Канчоро, түбүбүз жаман чыр болду. Жан чыкканча былк этпей. Кыйыктыгы бар экен, адамдын колу барбаган ыйыктыгы бар экен. Жабагынын жалындай жалдуу тууган ер экен дейт, тетигин карачы дейт Гүлчорону. Өлтүрбөгүн чорону, тирүү койсоң чорону, кайсынын сенин короду? Коркоор эмес өлүмдөн коркпос баатырды өлтүргөн адам оңор деп ортого Кыяс түшө калды дейт. Ошондо мейли досум, мунун жанын сага тартып эттим деп Канчоро каарданып бир аяп койгон жок. Семетей болсо мына мынтип кайып болуп кетти. Гүлчорону баяк Кыяс алдыдагы далысынын түйүндөгү кемигин чукуп оюп салабыз. Бул эч нерсеге жарагыс кылып коебуз. Тирүү жүрсө болду деп жигиттерине буйрук кылганда, кийимин чечип ыргытып, жерге жыгып, ушул айдалыдан кесип, талай этин алып ыргытып, шылып, анан талынын түйүндөгү кемикти кесип салды дейт. Гүлчоро эси болуп калды. Бирок бир дабыш чыгарган жок. Bir убакта эсине келип, колун жыйнаса жыйылбайт. Жыйылган колу кайра ачылбайт. Муну ушинтип катуу кыйналышта жатты. Тигилерден жан соога сурап койгон жок. Баягы арстандай тишин кычыратып, кегимди бар үйрө алам деп, мына минтип көгөрүп, колго түшүп, мына минтип кордолуп жатты. Каны агып шыркырап далысынан токтобойт.
муну ушинтип турду. Эми Канчоронун кумары канып, таласка барып, бирден баарын чаап, Бакаябаңды жарадар кылып, аңдып жүрүп Саркандың өлтүрүп, элдин баарын кыйнап, кордоп, таласка кан көтөрүлүп, өзү болсо Чачыкейге үйлөнүп, илгертен булар Чачыкей экөө соо эмес экен. Чачыкейди алып, Чачыкейди канша кылып, өзү кан болуп, Айчүрөктү зордоп, кордоп, тетиги кыяска алып берип, муну ушинтип, Каныкейди күн кылып жумшап, муну ушинтип чиркин, элдин баарын езип, баягы Семетей деп оозанган эле бирөө болсо башын чаап ыргытып, Канчоронун эли кылып, таластын баарын ыйлатып, кыргыздын баарын сыздатып, муну ушинтип башкарып калды. Каныкей байкуш кайгыга көмүлүп, өзүнүн жанын өзү кыям деп ак тинтесин алып тарта берерде, Айчүрөк байкуш келип, айланайын энеке деп бир жакшы жаңылык айтып турат. Айланайын энеке, Семетейден калган боюмда күмөнүм бар. Мына ушу баланы эптеп, аман чоңойтуп алалы. Анан кийин о дүйнө болсо, о дүйнө баралы. Азгана кайжыл өлбөй тур эне деп муну ушинтип коруп алып, кыргыздын баары кордолуп, баягы Канчорон хандык кылып муну ушинтип туруп калды туугандар. Ошентип Семетей баяны соңуна келип жетти туугандар. Ал эми мен сиздерге кийинки көрсөтүүдө Сейтек баянын, Сейтек эпосун айтып бермекчимин. Кайрадан көрүшкөнчө баарыңыздарга жакшылык каалайм. Көңүлүңүздөрдө ылайым, тынчтык болсун. Бар болуңуздар.